14-февраль эл аралык китеп белекке берүү күнү. Бул күн тарыхта 2012 жылдын 14-февралдан тарта эл аралык китеп белекке берүү күнү катары белгиленип келет. Бул күн китептер жаңы окурмандарын таап, китепкөйлөр бири-бирине кубаныч тартуулаган күн. Бул күндү белгилөөгө чыйыр салган америкалык балдар китеби боюнча сайттын негиздөөчүсү 3 баланын энеси Эми Бродмур. Анын уулдарынын бири Эмиден: "Апа, эмне үчүн адамдар бири-бирине жөн гана китептерди белек кылбайт? Эмне себептен адамдар бири-бирине китеп белек кылган күн жок?" деген суроо берет. Уулунун күтүлбөгөн суроосуна Эми таасирленип, баласынын кыялын орундатуу үчүн социалдык тармактагы досторуна китеп белекке берүүгө катышууга чакырык таштаган. Чакырык ташталган күндөн баштап бул долбоор бара-бара бардык адамдарды шыктандырган. Китеп берүү күнү китептин глобалдуу маанилүүлүгүнүн натыйжасында эмес, ал адам баласы пайда болгондон баштап аны коштоп, элдик нарк болгонуна байланыштуу экендигин ойлоп, тааныш блогерлер, социалдык тармактарды колдонуучулар, кесиптештер жана өнөктөштөр менен бирге 2012 жылдын 14-февралын эл аралык китеп белекке берүү күнүнө айлантышкан. Кичинекей баланын күтүлбөгөн суроосун, энесинин демилгесин миллиондогон дүйнө элдери колдоп, бул күндүн дүйнөлүк макамын алууга түрткү болгон. Бүгүнкү күндө бул майрам кеңири таанылып, китепти материалдык эмес, жан дүйнөлүк баалуулук катары кабыл алып, уюштуруучулар жана активисттер балдар үйлөрүнө, интернаттарга, ооруканаларга, карыларга, жөнөкөй адамдарга, китепканаларга, деги эле китепке муктаждарга белек берип келишет. Учурда дүйнөнүн 30тан ашуун өлкөсүндө бул майрам белгиленип келет. Барагына бүт ааламды батырган, билим кени китеп чындап акылман, келечектин кең болуусун кааласаң, белек берип, достош кыла жакындан демекчи, бири-бирибизге китеп белекке берип, жан дүйнөбүздү арулантып, жакшы маанай тартуулайлы.